Ертең 9 сентябрда Кыргызстанда комуз күнү белгиленет. Быйылкы иш-чара Залкар комузчу Карамолдо Орозовдун 140 жылдык мааракесине арналат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Улуттук тарых музейи тарабынан көчмө көргөзмө, кинематография департаменти тарабынан Карамолдо Орозов тууралуу 10 мүнөттүк чакан тасма көрсөтүлүп, салттуу музыка өнөрүнүн алып жүрүүчүлөрү жана комузчулардын катышуусунда чоң программадагы концерт көрсөтүлөт. Мындан сырткары Маданият министрлигинин буйругуна ылайык бардык райондук маданият үйлөрүнө, кесиптик орто окуу жайларга жана маданият жана искусство мекемелерине аталган майрамдык күнгө иш-чараларды уюштуруп өткөрүү тапшырмасы берилди. Эске салсак, Кыргызстанда комуз күнү быйыл 5-чи ирет белгиленүүдө. Бул майрам Кыргызстан элин биримдигин бекемдөөгө, коомчулукту бириктирүүгө багытталып, этностук коомчулуктун маданияттары аралык диалогун кеңейтүү максатында президенттин жарлыгы менен 2019 жылы кабыл алынган.